Саламатсыздарбы, эфирде учур маселеси. Кыргызстанда билим үчүн азык, балдардын тамактануусу ийгиликтүү ишке ашып жатат. Билим берүү министрлигинин өтүнүчү менен МакГоверн-Доулдун эл аралык программасын Мерсико эл аралык уюму көмөктөшүп, муну ишке ашырууда. Алдыда 2026 жылга чейин дагы 400 мектептеги балдарга ысык тамак берүү башкы максат. Бирок учурда балдар жайкы эс алууда ата-энелер кандай тамактандырып жатат? Витаминдүү азыктандырууга көңүл бурулуп жатабы? Дал ушул маселеге элдик канал аянтча түздү. Ушунчалык балдарыбыз дени сак, акылдуу, билимдүү, көзү жетик, тетик балдарды жетилтем деген ата-энелер биздин программаны көрүңүздөр. Эгерде сиздер видео болбосоңуздар, анда ЛТР МТРК Facebook баракчабыз аркылуу кол телефонуңуздардан да көрсөңүздөр болот. Сиздер үчүн адистер баалуу кеңештерин берет. Биз түз ободо талкуу жүргүзөбүз. Студияда Мерсико эл аралык уюмунун тамак аш боюнча адиси Венера Макаева, балдар дарыгери Жаннат Муратова, ата-энелер комитетинин төрайымы Бактыгүл Табакалова, ошондой эле балдарга тамак ашты ийгиликтүү ишке ашырган Кара Суу районундагы Октябрдын 70 жылдык атындагы орто мектептин мугалими Алтынай Арыкбаева жана коомчулук өкүлү Гүлүмкан Эрмахамат кызы. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келиңиздер. Ушу балдар үчүн атайын витаминдүү тамактансын, туура тамактансын деп убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык айтамын. Мен ол эле биринчи суроону ушул балдар дарыгери Жаннат Туратовна сизге узатсам, эмнеге балдардын тамактануусуна көңүл бөлүү ушунчалык маанилүү деп эсептейсиз? Саламатсыздарбы? Анткени биздин балдардын тамакка көңүл бөлүү өтө маанилүү. Анткени биздин балдар келечегибиз. Биздин келечекти куруучулар. Булар келечектеги космонавттар, келечектеги Чыңгыз Айтматовдор. Ошол себептүү балдарды азыркы учурдан кичинесинен баштап балдардын туура тамактануусуга маани бөлүү өтө чоң болуп эсептелет. Азыркы күндө ушу балдардын тамактануусу менен эмнени алат балдар? Тамактануу, туура тамактануу менен, ар түрдүү тамактануу менен балдардын боюнун өсүшү, акыл эсинин өөрчүшү, гуманитардык жактан, психологиялык жактан, физикалык жактан, вообще балдардын боюнун өсүшү, мындайча айтканда, азыркы балдар пубертатный возраст деп коет, мындай репродуктивдүү возрастка келгенде, ошол балдардын дагы репродуктивдүү возрастка дагы туура өсүп, туура жетилиш үчүн ар түрдүү тамактануу өтө маанилүү. Тамак ашка көп колдонуш керек. Эми негизинде мен элдерге түшүнүктүү болуш үчүн туура тамактанууда биз балдардын жеп аткан, бир отуруп жеп атканда тарелкасы боюнча түшүндүрөбүз да ата-энелерге. Бул тарелка деген эмне? Тарелка баланын тамак жеп отурганда тарелкадагы тарелканын табагын төрткө бөлөбүз. Ошо төрткө бөлгөндөн эки чоң бөлүкчөсү дан азыктары болуш керек, андан тышкары жашылча жемиштерди түзөт. Андан эки бөлүкчөсү белоктор менен биздин мөмө жемиштер болуш керек. Ошо бала отурганда ошол төрт нерседен тамактаныш керек. Ошол төрт нерсе болуш керек. Бул ар түрдүүлүктө эсептелет да. Мисалы, ошол дан азыктарынан эмнени алат балдар? Дан азыктарынан балдардын ошо нерв клеткаларынын өсүшү, нерв клеткаларынын жалпы ошонун өөрчүшүнө ошолорго энергия берип турат. Дан азыктары балдарга дагы энергия берип турат. Андан тышкары балдардын ошо белокторду эмне себептен беребиз? Белоктор балдардын организмине өтө керектүү строительный материал деп коебуз. Балдардын иммунитетине, иммундук клеткасына, өсүп жетилишине, жалпы эле клеткабызга бул белок өтө чоң ролду ойнойт. Сиз азыр мына дарыгер катары мөмө жемиштер дагы болуш керек көбүрөөк деп атасыз да. Бирок базарда банан, мандарин, ананас, авокадо деген ар кимдин эле капчыгына туура келе бербейт да. Туура айтасыз. Негизи бул азыркы учурда чет мамлекеттен келген ар түрдүү цитрусовый өсүмдүктөр келип атат, кымбат келип атат. Бирок ал негизинде жеп келгенде биздин өз ушул жерде тупуракта ушул сууну ичкендиктен биздин ушул жерде чыккан өзүбүздүн өсүмдүктөр балдарга жугуштуу, мындайча айткандачы, балдарга жугуштуу оң таасирин берет да. Ошол себептен ага көп деле кызыга бербей, мүмкүнчүлүк болсо алыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болбосо өзүбүз деле базарда сатылып аткан азыр толгон токой жемиш
жемиштер өсүп атат да. Мисалы үчүн өрүктөрүбүз өсүп атат, сабиз деген толгон токой сабиздери бар, гилястар өсүп атат, шабдоолар пишип атат. Буларда витамин А деген, витамин С деген толгон токой да. Ошол себептен өзүбүздүн эле өсүп аткан өсүмдүктөрдөгү мөмө жемиштерди балдар көбүрөөк көңүл бөлүп, ошону эртең менен кечке маалы шам-шум эткенде постоянно аз-аздан пайдаланып турган өтө зарыл да. Демек сиз айтып аткан кадимки эле биздин коробузда, бакта өсүп аткан жашылча мөмө жемиштер. Абдан жакшы. Мына ата энелерге да эске салып кетип баратсыз. Мына ушул жерден азыр Жаннат Муратовна балдар дарыгери ушунчалык айтып атат. Бизде балдардын табагын мынчага бөлөбүз, мындай кылып беребиз балдарга деп. Демек Мерсико эл аралык уюму ошол балдардын тамагын байытууда чоң көмөктөшүп келатасыздар. Мектептин тамак ашын ишке ашырып, балдар үчүн азык программасын канча мектепте балдар ушул балдар дарыгери айткан тамакка жетти бүгүнкү күндө? Биздин Кыргызстанда Мерсико уюму МакГоверн-Доулдун билим үчүн азык-түлүк жана балдардын тамактануусу долбоорун ишке ашырып келатат. Анын алкагында 2020 жылга 510 мектепти ысык тамакка өткөрсөк, азыркы учурда 5 жылдык долбоор менен иштеп атабыз. 400дөн ашык 257 мектепти 2 жылда уже даярдап өткөрдүк ысык тамакка. Анан дагы 150 мектеп менен азыркы күндө иштеп атабыз. Ысык тамакка өткөрүү деген биз эмнени түшүнөбүз? Биринчиден жергиликтүү бийлик каражаттары менен алар оңдо түзөө иштерин өткөрүп берет ашканада, же болбосо жаңы ашкана салып атат, же жаңы мектептер салынып аткан ашканаларды даярдап беришет. Биз болсо аяка жабдууларын беребиз толугу менен, мектеп администрацияны менен жанагы ашкана кызматкерлерин үйрөтөбүз. Туура тамактануу эмне, кандай балдарга даярдаш керек, тамактарды кандай, азыктарды кандай сактап, кандай даярдап бериш керек. Анан эң негизгиси азыр айтылып аткан туура тамактанууга салган салымыбыз, биз 6 түр азык-түлүк беребиз ошол мектепке. Анын ичинде байытылган ун, байытылган суумай, байытылган күрүч, андан тышкары жасмык менен бурчак жергиликтүү өндүрүштү колдонуу максатында биз ошо жергиликтүү фирманын кефир алып барып, бир жумада бир ошону жеткирип беребиз. Берки кургак азыктарды жарым жылга 3-4 айга берсек, ар бир мектепке нормасы менен өлчөп, канча бала окуйт мектепте, ошолорго расчет кылып эсептеп туруп беребиз. Анан кефирди болсо ар бир жума жеткирип беребиз. Ошону сиздер айткандай, көп адамдар сурайт, эмне үчүн ушул азыктар, эмне үчүн жасмык, эмне үчүн бурчак дегендей, эмне үчүн байытылган? Эмне үчүн байытылган? Биринчиден, Кыргызстандын мыйзамы боюнча ундун баары бияктанбы, башка жерденби байытылган ун берилиш керек. Бул мыйзам түрүндө. Бул жанагы биз анемияга кандай болот? Темир менен байытылат, ар кандай түрлөрү менен, бул жанагы анемияны алдын алууга жардамдашат. Суумайыбыз менен күрүчтөр бизде байытылган витаминдер менен, витамин группы А, витамин группы Б, витаминдер Д, витаминдер менен байытылган да. Андан дагы тышкары жанагы эмне үчүн жасмык менен бурчак. Сиздер азыр айтып кетти, Жанат эжекебиз айтып кетти, белок керек маанилүү балдар үчүн. Биз азык-түлүктү берердин алдында аябай көп изилдөө өткөргөнбүз. Ошо балдардын эмне ичип атат, эмне жеп атат, тамактарын изилдеп, анализдеп көргөнбүз. Биздин немебизде мындай чыкты да, белоктор жетишпейт балдарга. Белоктор бул эттер, балыктар, жумуртка, сүт азыктары. Бирок эт менен балыкты биз мектепке алып барып сактап турган бул оор маселе, оорчундуу маселе. Ошон үчүн жасмык менен бурчакта бул белоктун булагы болот. Өсүмдүк белоктун булагы болот. Биз ошон үчүн ошону берип атабыз. Андан тышкары дагы кефирди ошо себеп ошо белоктун жетишпегендигин биз толуктап берелик, бул колдон келишинче деп. Ошондо айранды кантип байытасыздар? Атайын айранды биз байытылбайт. Айран биз өзүбүздүн эле технология боюнча биздин өзүбүздө немелерди заводдор жасайт, поставщиктер жасайт. Биз ошол эле даяр айранды жеткиртирип беребиз. Ошол поставщиктер өзүлөрү утуп алат, мектептерге жеткирип берет. Ошондо бир жумалык
жады балды алсак тамактануунун ал ар түрдүү түзүлөбү күн сайын эмнеден турат? Биз ар түрдүүлүккө неме кылганда биз мындайда кээде ар түрдүү десек тамактын атын өзгөртүп койсо эле ар түрдүү тамакта ойлонуп калат да. Мисалы үчүн бизде бир мисал болгон, уже улгайган эжеке ашпозчу бүгүн мониторинг кылып атсак, мен менюңузду көрсөтүңүзчү десем, мен ар түрдүү тамак жасап атам. Кандай тамак жасап атасың? Ой, биринчи күнү күрүчтөн ботко бердим, экинчи күнү мастаба бердим, үчүнчү күнү аш бердим, төртүнчү күнү шавля бердим дейт. Анда мен карап туруп айттым, эжеке, сиз ойлонуп көрүңүзчү, эң негизги кайсы түр азыкты эле салдыңыз десек, анан ойлон, мен күндө эле күрүчтөн тамак жасап аткан турбайбын деп. Ар түрлүктүн негизгиси ар бир күндө башка азыктарды пайдалануу. Ошол эле ашкактардын түрү бар. Ошол эле бир күнү тиги күрүчтөн жасасаңар, экинчи күнү там жашылчаларга басымдык кылып, үчүнчү күнү мисалы үчүн камыр тамактарга неме кылып, ошондой эле сүт тамактарды 2-3 жолдон кем эмес пайдаланып, ошондой эле суюк тамак, коюу тамакты аралаштырып жасасак, биз ар түрдүүлүктү жетиштик деп айтабыз да. Ошонун арасында биз дагы көп басым кылабыз. Жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди, суусундук өзүнчө тема. Себеп биз даже мектептерде ошондой мыйзам бар, балдар суу немесин дайыма камсыз кылып бериш керек деп мектепчи. Мектеп ошол бул да маанилүү. Туура тамактагы маанилүү, балдар коопсуздуу, туура неметкен сууну ичип туруш керек да, тамакка деп. Биз ошонун баарына маани берип, баарын ошо биз өзүбүздүн мектеп ашканаларды үйрөтүп, ашпозчуларды үйрөтүп атканда, биринчиден алар ар кандай оюна келген тамакты жасай бербейт. Бизде атайын мектептеги ашканадагы жасаганга мүмкүнчүлүк берилген рецепттердин жыйнагы бар. Мен азыр бир экөөсүн көрсөтүп коеюн. Бул мисалы үчүн Билим берүү министрлиги менен, Саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашкан. Биздин ашпозчулар ушул китептерден эле тамактарды жасайт. Анан ар бир менюну 2 жума же 1 айга меню түзүп алыш керек. Ошону түзүп алып атканда, ошонун баарын эске алып, ар түрдүүлүктү, азык түлүктү немесин алып туруп, жанагы ошондон меню түзөт да. Анан азыр көбүнчө биздин мектептерде биз мисалы үчүн 14 сом мамлекет берсе, биз 6 түр азык түлүк берсе, айрым мектептерде даже ата-энелер колдойт. Ата-энелер ошо көп барып мисал болуп атат, жер жемиштерди алып берип атат, же эт азыктарын алып берип атат. Ошолор уже 5 толук кандуу 5 күн тамагын ичип, анан биз менюну анализдеп келсек, нормаларына азыр Кыргызстанда кабыл алынган нормаларга жакындап калды. Мына азыр Мерсико эл аралык уюмунун тамак аш боюнча адиси Венера Макаевнанын айтымында Билим берүү министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Мерсико эл аралык уюму чогуу адистер менен иштеп чыккан балдар үчүн азык, ошо көп түрдүү тамактын, байытылган тамактын рационун жолдорун айтты да. Мына ийгиликтүү ишке ашырган мектеп катары мына сизге кайрылайын, Алтынай Арыкбаевна. Кандай натыйжа байкалды мына сиздер ишке ашыруу менен? Балдардын маанайы кандай мектепте? Байытылган тамак ичкен. Учурда Мерсико уюму тарабынан балдарды ысык тамак менен тамактандыруу аябай жакшы ишке алып баратат деп ойлойм. Мектептерде ысык тамак менен тамактандырууда балдардын эгерде мисал келтирип айтыратын болсом, мектепке балдар шашып ар түрдүү маанайда келет да. Кээ бир тамактанбай келет, ата-энелери шартына байланыштуу, же болбосо ата-энеси жумушта, ошол сыяктуу себептер менен бала мектепке тамактанбай келет да. Ошондо бала билимди да жакшы ала албай, көңүлдөрү маанайлары чөгүнкү болуп, жакшы билим ала албай калат экен да. Ошондо кичине аз да болсо ушул ысык тамак менен тамактанса бала күч кубат, энергия алып, дагы билимге болгон умтулуусу аябай жакшы. Көп мектептерде айтып атат да. Көбөйөт экен да. Ийгиликтүү ишке ашкан мектептер азыр мурда алгач 10доп, 100дөп саналса, азыр 1000деп санап калдык. Ийгиликтүү ишке ашырып, айтып атат, балдардын мектепке келүүсү турукташты. Мектепке келбей калган бала жок, алар ысык тамак ичем деп. Анан мугалимдер ой, билим сапаты артты деп бир Ноокат районунан бир мектептин жетекчиси ушул жерде сүйлөп кетти. Сизде ушундай өзгөрүүлөр барбы мектепте? Биздин мектепте дагы аябай жакшы шарттар түзүлгөн Мерсико уюму тарабынан. Окуучуларыбыз дегиле мектептен калбай калгандай баардыгы аябай жакшы маанайда келип атышат, билимге болгон кызыгуусу артып атат. Аябай жакшы билимдерди алып жакшы болуп калат экен да, негизи ысык тамак менен тамактангандачы балдарда.
Мына ушул Маанайлар жерде аябай жакшы. ата-энелердин өкүлү Сабактан турат. деле калбай калышты. Гүлүмкан Эрмахамат кызы, коомчулуктун өкүлү, мына сиздин бир топ балдарыңыз бар, мектеп жашында деп айттыңыз. Сиздин балдарыңыздан бир маанайынан эмнени байкап атасыз? Саламатсыздарбы? Менин балам биринчи мектепке ысык тамак келген убакта сиз эмнеге ушул тамакты жасап бербейсиз, жасай албайсыз папа. Биз ушундай ичип келдик, мындай компот ичип келдик. Анан мындай чечевица деген тамакты жеп келдик. Сиз ушундай кыласызбы, кыла албайсызбы, колуңуздан келеби деп сурады. Анан кызыгып, мектепке барбайм деп тополоң кылат эртең менен туруп. Анан ошо ысык тамак келгенден баштап мен мектепке барам, саар барышым керек, тургузуп коюң деп жакшынакай маанайда күлүп, жайнап барып, жакшы окуп, жакшы жетишкен, ийгиликке жетишти. Быйыл 1-классы бүттү, ардак грамота менен бүттү балам. Анан биздин мектепте тамак, ошо ысык тамак киргенден баштап мен байкоо жүргүзүп жүрөм. 16 түрдүү тамакты жеди балдар быйылкы жылдын эсебинен. Ушул ысык тамак киргенден баштап барып, биз көрүп, текшерип, оозтип, анан ошо ашканадагы эжелер бизге берет да, мына сиз да даамын татып көрүңүз деп. Анан ошо мен да барып текшерип жеп көрүп, анан баа бердим. Аябай ыраазычылык билдирем ушу компанияга мен. Мына азыр бул жерден ата-эненин өкүлү катары бизге айтып атат. 16 түрдүү, көп түрдүү тамак жеди балдар бир жыл ичинде деп. Сиз ата-энелер комитетинин төрайымы катары Бактыгүл Табакалына айтсаңыз, үйдө ошол мектептеги байытылган тамактай жазмык, бурчак, гречка, горох дейбиз, ошолор, шербет жасайбы балдарга ата-энелер? Сиз кандай ойлойсуз? Жасайбы, үйдө жасайбы? Ата-энелер саламатсыздарбы? Ата-энелер көбүнчө кол тийбей калат. Анан ушу шербетти көбүнчө кургатылганда ата-энелер өзү мектепке беришет. Мектепте азыр биздин мектепте 1-класстан 4-кө чейин 80 окуучу тамактанып атат. Азыр окуучулар мектептен калбай калды. Мен мектепке барып шербет ичем, мектепке барып окуп ичем, сиз мага ошону кылып бербейсиз деп окуучулар азыр мектептен калбай, азыр мисалы 1-класстан 4-кө сабактан калбай, тазалыкты кармап, ошо мектептен кол үзбөй келип атышат, окуп атышат, жакшы, баардыгы грамота бүтүп атат. Мына сиз ата-энелер комитетин жетектейт экенсиз. Ата-энелер өздөрү да сездиби бул өтө маанилүү экенин? Ата-энелер маанилүү экенин билет. Майлы балам, окуй бер мектепте, мен жардам берем мектепке. Сенин мектебиң канчалык жакшы окусаң, мен ошончолук мектепке сага жардам берем деп айтышат. Демек ата-энелер да салым кошуп атат. Эмнеге салым кошуп, эмнени алып берип атат? Эми алиги салымалы барлар ошо ар дүйшөмбө күнү сүт окат берилет, сүт алып берет. Ар дүйшөмбө сүт окат берилет окуучуларга, анан башка күндөрү башка окаттар жасалат. Ошон үчүн мектептер бүгүн шербет ичебиз, бүгүн сүт аш ичебиз, бүгүн мындай окат жейбиз деп келишет. Абдан жакшы. Мына мен сиздердин өзүңүздөр маанайыңыздардан да байкап атам. Мына балдар дарыгери Жанат Муратовна, сизге кайрылсам. Сиз айттыңыз, өтө маанилүү, жаш курактан балага көп түрдүү тамак берүү бул өтө көңүл бөлүш керек деп айттыңыз да. Эмне бир себептери барбы, же бир жүйөлөр барбы? Дарыгер катары бизди балдарда маселе барбы? Кандайдыр бир сиз дарыгер катары белгилеп кете турган? Рахмат. Негизи бул 21-жылы Кыргызстан боюнча 6 айдан баштап 9 айга чейинки балдарга, 9 айдан 6 жашка чейинки, андан кийин подростковый возрасттагы кыздар баягы төрөт учурундагы аялдарда Кыргызстан боюнча чоң изилдөө жүргүзүлгөн. Бул изилдөөгө көптөгөн уюмдар каржылаган, ошонун ичиндеги Мерсико уюму дагы каржылоого салым кошкон да. Ошол немас изилдөөсү жүргөн, ошол изилдөөдө биздин Кыргызстанда витаминдик жетишсиздик, аз кандуулук өтө көп экен. Мисал айтып кетсем, бизде фолий кычкылын жетиши вообще биздин мына подростковый возраст менен азыркы төрөт учурундагы возрасттогу аялдарда 84% жетпейт экен. Фолий кычкылы. Бул деген өтө эле көп жетпейт дегендикте жатат да. Андан кийин мына фолий кычкылынын жетишсиздиги кош бойлуу энеде болсо балага да чоң таасир берет? Албетте таасир этет. Ал фолий кычкылынын жетишсиздиги мындай өтө көп жетишсизде, мына энелер төрөгөндө балдарга аномалия развития деп коет. Мына неме спинномозговая грыжа деп коет да. Белдеги омуртканын грыжасы төрөлүп калышы мүмкүн да балдарда. Ошол учурда азыр аз кандуулукту белгилеп атасыз. Бул нерсеге көңүл бөлгөнүм себеби балдардын арасында да барбы? Бизде көбүнчө энелерде болчу бул. Балдардын арасында эмне 1-класстан 4-класска чейин окуган окуучуларда 29,8%, почти 30% железа жетишпейт экен. Железа, темирдин жетишсиздиги бар экен да. Бул деген нерсе анемияда бул кычкыл ар бир организмге бул темир эмне ролду аткарат.
бул организмге, биздин организмге дем алганда биз кышкылтекти ошол темир биздин бүт организмибизге нерв клеткалардын баары жогуна жеткирүүчү нерсе да. Демек ошол нерсе аз болуп атат деген нерсе. Анан бул жерде железа жетишпегенде балдардын иммунитети начар болот, слабый болот, сабакты окуусу дагы начар болот, көңүл бөлүүсү да начар болот, тез чарчайт балдар. Ошондуктан биз ата-энелерге окутканда туура тамактанууда именно ошол 4 бөлүк жөгөлөргө көңүл бөлгүлө. Мына железа эмнеде жетишпейт? Кайсы азыктарда бар? Көбүнчө бизде эт азыктарда бар, Эт азыктарды биз жейбиз, койдун эти, уйдун эти, канаттуунун эти деп айтабыз да, кургатылган мөмөлөрдө деп айтабыз, бирок биз вроде бы эт жеп аткандайбыз да, бирок балдарыбыз эт эле жеп аткандай болгонсуйт биз Кыргызстанда. Бирок анемия эмне себептен болушу мүмкүн? Буга ар кандай ар түрдүү нерселер причина болушу мүмкүн да. Балдар ата-энелердин туура тамак бериши мүмкүн. Балдар ошо эттүү тамак менен чай ичип коюшу мүмкүн, же болбосо ошо эттүү тамакты сөзсүз шайкештелдип биз баягы мөмө жемелерди кошуп, мөмө жемиштер менен кошуп жесек, ошол эттин составындагы именно железа организмге жакшы сиңет. Ошондой учурларды кылбай коюп ата-энелер, ошол себептен кандайдыр же болбосо санитария гигиена боюнча балдардын ичинде курт болушу мүмкүн, кичинекей балдардачы ата-энелер билбей жүрөт да. Ошондо баягы железанын сиңүүдүгү да начар болуп, балдар аскандуулук болушу мүмкүн да. Бул да көп причинасы көп да. Эгер эт жок болсо, балык жок болсо, анан эмнени колдонуп атат азыр? Азыркы учурда кургатылган мөмө жемиштерди деле жесе болот. Бизде мисалы үчүн бизден дан азыктардан, маселен, дан азыктарынан жанагы фасолдорду жесе болот, анан горохторду жесе болот, өрүк кактарды, алмалардын компотторду ичсе болот, ошолорду ичсе болот, толуктаса болот. Бирок баары бир ошолорго караганда этте көп болот да. Особенно жаш малдын этинде железа көп болот. Ошон үчүн железаны анемиясы болгон балдарга ошол эттүү тамак бергенге аракет кылыш керек, шайкештирип, ошол мөмө жемиштер менен кошуп. Демек, бала алсырап, уйкусурап, мектепке мындай баргысы келбесе, же сабактан өздөштүрүүсү төмөн болсо дагы бул аскандуулуктун белгиси болушу мүмкүн. Мына азыр сиз Жанат Муратовна айтып атасыз, толук кандуу витаминдүү жеген чакта деле эгерде айрым маселелерди сактабаса, эрежелерди, гигиеналык же башка, ал жетишсиз болушу мүмкүн кандайдыр бир себептерден. Мен ушул жерден Мерсико эл аралык уюмунун тамак аш боюнча адиси Венера Макаевна сизге кайрылсам, негизги маселе коопсуздук. Бул санитардык эрежелер, анан тамак ашты деле жакшы туура сактабаса, ал уу болушу мүмкүн балага. Ушул коопсуздук маселеси тамак аш балдар үчүн азыкты жеткирүүдө кандай сакталат сиздерге? Эми биз айтып атабыз туура тамактануу. Туура тамактануунун негизги 5 принципи бар. Ошо коопсуздук эң маанилүүсү. Себеп башка принциптерди, коопсуздукту сактасаң, сактай албайсың да, туура тамактанууга уже дал келбей калат. Анан коопсуздук бул көп кырлуу маселе. Биздин ашканадагы коопсуздук ашкананын немесинде башталбайт. Бул башталат талада, тиги фермада, бизге тиги эт малды багып аткан фермалардан башталат да. Анан эң негизги кандай биз коопсуздуктун кандай немелерин, кырларын немесин карап чыгабыз долбоордо. Эң биринчи бул шарттарын түзүп берүү. Туура шарттарын түзүп берүү ашкананын. Ашкананын туура пландаштыруу, туура жабдууларды, идиш аяктарды алуу. Ошондо биздин жабдуулардын чоң жабдуулардын технический спецификациясын жазып беребиз. Ошонун керек болсо даже кайсы материалдан ошол жабдуу жасалды, ошол маанилүү. Мисалы үчүн азыр дат баспаган немелерден алып беребиз да, пищевая нержавеющая сталь өзүнчө маркасы. Башкалары жарабайт. Бул бир уже даярдап атканда карайбыз биз. Алдын ала даярдайбыз да. Экинчиден, бул сиз айтып аткандай санитария гигиена, биз тамакты аябай туура жасап, эмне кылып жасап берсек, балдарыбызды кол жуй албаса, ашпозчубуз кол жуй албаса, суу немебиз болбосо, анда каякта коопсуздук. Ошон үчүн биз ашкана менен биргелешип, мына ушу кадрларда көрсөңөр болот, балдар кол жуучу жайларды даярдайбыз.
аякта сөзсүз түрдө самындарын койдуртуп ысык муздак сууларды балдар тышта жүрөбү, каякта келеби, ашканага келердин алдында колдорун туура жууш керек. Ошондой эле шартты ашпозчуга түзүп беребиз. Ашпозчу да кыймыл аракет кылып атканда улам колун жууп туруш керек, туура жууп туруш керек. Андан тышкары даже жада калса ашпозчу жумушка келгенде ал өзүнүн кийимин сактаган, туура сактаган немелери болуш керек. Жанагы санитардык кийимдери туура сакталыш керек. Ошого да маани бурабыз. Ошол мектепти даярдап атканда ошонун баарын карап чыгабыз, даярдатабыз. Андан тышкары биз сестер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Санэпиднадзорлор менен бизге суу маанилүү. Ошон үчүн тамак ашка өтөрдүн алдында бүт мектепти даярдап туруп, суулардын корутундуларын алдырабыз. Анан ошол суу жарайт дегенге, ошо жанагы техрегламентке жооп берет дегенден кийин только макул немесин, уруксатын берет. То есть СЭС да өзү келип текшерип туруп, суунун лабораторный анализин кылып туруп, ашканаларыбызды биз бир карап туруп, анан уруксат берет. Значит, мына бул ашкана немеси жарайт, шарты лайык болот деп. Андан тышкары азык-түлүк. Мына эми сиз айтып атканда азык-түлүк келет. Азык-түлүк келгенде биз биринчиден өзүбүздүн азык-түлүктүбүздү бүт документтери менен беребиз. Сапатын тастыктаган документтер, бул шайкештик жөнүндө декларациялар, справкалар. Андан тышкары райондо мамлекеттен келеби, ата-энеден келеби, бүт азык-түлүк немеси справкалар менен, документтер менен алыш керек да. Анан туура сакташ керек. Пайдаланганга чейин туура сакташ керек. Ал үчүн кампалардын шарттарын түзүп беребиз, муздаткычтарды коебуз. И дагы бир маанилүү нерсе, тамакты жасап атканда технология толугу менен сакталыш керек. Мен жана айткандай, балдарга любой ыкма менен жасалган тамак жарабайт. Мисалы үчүн биз курутуп жасаттырбайбыз. Сууга бышыруу, бууга бышыруу ыкмаларын, кактоо, демдөө ыкмаларын колдонобуз. Ошонун баарын ашпозчуларга үйрөтөбүз. Андан тышкары биз үйрөткөндө даже ата-энелерди чогуу үйрөтөбүз, бракераждык комиссияларды окутабыз. Аларда биз мисалы үчүн түөлүктө эмеспиз. 1-2 жыл мектеп менен чогуу болобуз, кетебиз. Ошо ата-энелерди да үйрөтөбүз, ошолорго келип, мониторинг кылып, ошо ашпозчуларга, мектеп администрациясына жардамдашып турсун. Эгерде бир нерселер туура эмес болсо, ата-энелер да өзүнүн сөзүн айтып, тууралап кетсин бул жерде деп. Демек, мына ушул сиздер ишке ашырган мектепте балдар ушул санитардык талаптарды сактаганга үйрөнүп адат болдубу? Анан сактоо маселеси дагы бул өтө чоң экенин сездиңиздерби? Ооба. Биздин мектепте дагы аябай шарттары түзүлгөн. Балдар тамактанар алдында колдорун жуушат. Анан сырткары дагы балдар менен ачык сабактарды өтүп турабыз. Мерске уюм тарабынан тренерлер келип, ата-энелер менен биргеликте сабактарды өтүп атышат. Ошол өтүлгөн сабактарды биз ата-энелерге жеткирип, жыйындарда, класстык жыйындарда ата-энелерге толук жеткирип атабыз. Ошол менен бирге эле балдар дагы туура тамактанууну билип калышты. Балдар биздин келечек да, келечек. Булар биздин патриотторубуз, булар биздин алдыдагы жашообузду өзгөртө турган инсандар да. Ошон үчүн балдардын туура тамактануусуна ар түрдүү шарттарды түзүп берип аткан Мерске уюмуна аябай ыраазычылык. Демек, мына адистер, тамак аш боюнча адистер келип, ошо мектепте ашкана уюштурулуп атканда балдар үчүн азыкты кантип уюштуруу керек? Мугалимдер балдар гана эмес, ата-энелерге дагы үйрөтөт экен, э? Ата-энелерге да үйрөтүп атат. Бизде болсо белгилей кетүүчү нерсе адатынча, мына азыр ата-энелерге биз кантебиз? Сүт болсо, каймак болсо, базарга сатам. Гиляс бышса, колпунай бышса, биз болду жебегиле кыям кайнатам, кышка сактайм дейбиз. Бул канчалык туура же туура эмес экенин ата-энелер түшүндүңүздөрбү? Маани берип атасыздарбы? Убагында көп түрдүү тамактанууга. Ооба, маани берип, түшүнүк алып, өзүбүз азыр эме өзүбүздүн оюбуз, ошо окуган эмебиз менен биз да рецепт түзүп, ошого карап балдарыбызды тамактандырып, башта бербейм сага, буну базарга алып барам деген нерселерди оюбузду алмаштырып, берип, анан балдардан калган, анан көбүнчө кургатылган нерселерди дагы баягы кышкы азыкка алып, балдарыбызга ошолорду кайнатып берели деп, мындай өзүбүздө башкача эме пайда болду да, бизде дагы ойлор. Туура эмес, биз башта туура эмес эме колдонуп жүргөн экенбиз. Аны жебе, гилясты алса, аны жебе, мен буну кайнатам, кышта жейсиң, азыр жегенге болбойт деген ойлорубузду башка жакшы ойлорго алмаштырып,
өзүбүзгө жакшы энергия алдык, биз дагы жакшы эмелерди алып алдык өзүбүзгө. Мына ата энелер комитетинин төрайымы катары сизге кайрылсам, Бактыгүл Табакаловна, айтсаңыз, убагында мектеп тамак ашын бир өзүбүз ишке ашырганбыз. Токочтор катып, балдардын рюкзактарында, сумкаларында чогулуп жейлбей эле калган учурлар болгон. Бул каталыкты оңдоо үчүн Билим берүү министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Кыргыз өкмөтү чогулуп, анан Мерсико эл аралык уюмуна чоң ишеним артып, көмөктөшүп, мына ишке ийгиликтүү ашып атканы бул аябай кубандырат. Эми ата энелердин дагы аң сезими өзгөрдүбү? Ата энелер дагы баягы көчөдөн эле бирдекени сатып ал, жеп ал, ме деп кичине тыйын тыпыр берип коебуз, мектептин алдында каалаган нерсенин баары ачык асманда сатылчу. Азыр ата энелер сездиби бул өтө маанилүү экенин? Көп түрдүү тамак балдар үчүн мектептеги ысык тамак. Көп ата энелер үчүн сезилди. Себеби биздин 80 окуучу 23 жылдан бери 1 жыл болуп тамактанды. Көп ата энелер кургатылган мөмө жемиш боюнча жардам болсо мектепке алып берет. Мынаны компот кылып бересиңер, мынаны мындай кыласыңар. Азыр бизде сатуу жок. Биз өрүк тем, каракелер тем кургатабыз, ошону кышка балдарга сок кылып берүүгө аракет кылабыз. Ата энелер баары түшүнүп калды, ар чаршамай чогулуш болот. Балдардын жеген оокаттарын көрүп кетишет. Балам, майли мектептен калба, окуй бер. Мектеп апа, сиз бул оокатты кылып бербейсиз, мен мектепке барып жеймин деген балдар болот. Ошо балдар келип мектептен оокаттанышат. Биздин 80 бала оокаттанды. Тазалыкта колдорун жууп келип оокат жебишет. Оокат жегенен колдорун жууп чыгып кетишет. Бизде былтыртан бери мына оокат берген ашканабыздан баары даяр, бар жогу бар. Анан дагы бир маселе сизден ушул жерден сурап калайын, ата энелердин комитетинин төрайымы катары. Көп ысык тамак ишке ашкан мектептерде мугалимдер дагы ушунчалык кубануу менен белгилейт да. Айрым көп балалуу үй бүлөлөр, айрым жетер жетпес үй бүлөнүн балдары үчүн мектептин ысык тамагы бул абдан жакшы болду деп сиздерде байкалды ушул? Байкалды. Окуучулар келет, эжекелерим сүйүнүп атат. Биздин балдарга оокат берилип калды. Балдар мектептен калбай келип атат, жакшы окуп атат. 1-класстан 8-класскача баардыгы азыр жакшы окуп, баардыгы ошо немеде окуп атат. Таза билим алып, тазалык болуп, мектебибиз ham таза болуп, ар дүйшөмбө күнү бизге фронттан апарып берет. Базар жума күнү түгөс ар биринчи күнү кайталап апарып берет. Ар немеде бизде жаңылап, директор өзү ham карап турат. Бизде суубуз ham токтолбойт. Ошо немеде иштеп турат. Пауырубуз ham жакшы. Демек, азык түлүктүн корун жума сайын жаңы жаңылап берет. Ооба. Анан дагы бир чоң маселе бар. Сиздер баягыдан бери айтып атасыздар, жазмык кошулат, баягы чечевицаны айтып атасыздар. Чечевицаны көп эле өзүбүз ата эне катары үйдө колдонбойбуз, чынын айтканда. Чечевицада ошол жазмыкта эттеги витаминдер бар, фасольдо, гречкада деп айтып атасыздар. Анан сабизди көбүрөөк жашылчага басым жасап атасыздар. Мына дарыгер катары сабиз, помидор, болгар калемпири, ошолорду байма-бай ушул табакта, баланын табагында 4кө бөлүп, ошонун бөлүгүн ушулар түзүш керек деп. Эми балдардын баары эле аны жей бербейт да. Кантип үйрөтөбүз балдарга, кантип көндүм жаратабыз? Табити тартпаган балдарга кантип сабизди жедиребиз? Маселен, биз ошол балдарга туура тамактануу боюнча маалымат бергенден кийин эле родительдердин обратный связь деп коет го. WhatsApp'тан келип атат да, биз мындай кылып балдарга кызыктырып, сабизди, биз обычный сабизди аш кылганда эле сураса бир кесим берип коебуз да. Башка убакта стол үстүнө койбойбуз. Азыр сабизди кесип, стол үстүнө түрдүү кылып, мындай башкача образга келтирип, чырайлуу кылып салып, анан өзүбүз кошуп, тамшанып күндөгү жеп баштасак, жебеген балдарыбыз да жеп баштады деп айтышып атат да. Сразу эле күндөгү тарелкасын тартат. Биз ушул немеге сабизди турап койдук. Өзүбүздө турган капустаны арчып коюп койдум, алманы жууп коюп койсом, балдар жейт экен деп. Помидорду, бадырыңды, ошолорду алып келип эле жууп, столдун үстүнө мындай красивый нарезка кылат го, жакшынакай кылып кесип, ошондо коюп күндө мен жесем, балдарым да жеп баштады деп азыр балдарды ошентип үйрөтүп атышат ата энелер. Бизде мисалы үчүн жана сиз айтып аткан жасмык бул өзгөчө жаңы азык болду да мектептер үчүн. Биринчи жылы киргизгенде, биринчи айларда жаман кыйналдык. Ал чечевица деген нерсени көп балдар угуп деле көрбөптүр. Анан келгенде немесине сорпо меме бышырып атса, бири-бирине түртүп, көбүнчөсү ошентип атты. Биринчи жасалгандарда ашпозчулар да ыйлап атты прям. Жегиси келбей, бул эмне? Себеп булар эч качан көргөнүм, кээ бирлер укпаптыр, кээ бирлери жеп да көрбөптүр, кээ бирлери 1-2 жолу үйүндө жанагы чечевичный суп деп мына пюре кылып жеп көрүптүр, мындай түрүн башка эме кылыптыр.
Анан биз да ошол жерде ошо ашканада жүрүп, мектептен жанагы балдар менен кадимкидей жумуш алып бардык. Ашпозчулары болуп, мугалимдер болуп, ар бир балана бул эмне, бул жасмык, бул эмнеге пайдалуу? Бул сен муну жесең боюң өсөт, булчуңдарың өсөт, бунда дагы витаминдер бар деп, жанагы жеп көргөн балдардан кандай экен даамы, жакшы экен, эми буларга айтып берчи деп атып, анан ошондо көндүрдүк да. Азыр мисалы үчүн көбүнчөсү калбайт. Балдар азыр көндү. Демек, ар бир жаңы нерсеге балдарды көндүрүш керек. Андан тышкары дагы мына болот, көп бала, эми баланын немелери башкача болот. Көп бала бирөөсү сабизди жебейм дейт, бирөөсү пиязды жебейм дейт. А бирок биздин рецептте ошонун баары бар. Балдарга баары керек. Бизде дагы мындай чыгарып деле коет го, тамактан чыгарып. Ашпозчулар менен ошентип иштейбиз, жана шорпо неме жасап атканда, аны туура ыкмаларынчы да, чоң-чоң мынтип балтайтып өзүңө көрүнүп туурабы, кээде чоркадан өткөрүп, жанагы демдеп койсо, ал билинбей калат. Сабиз бар, бирок балага билинбей калат. Но негизи канча биз неме айтпайлык, мына 100 бала мектепте тамактанса, баары эле балдар башкача. Ар бир бала бир күнү 4-5 бала гречканы жебейм дейт. Бир күнү 4-5 бала бурчакты жебейм дейт. Бир күнү 4-5 бала сабизди жебейм дейт. Бирок калганы, мисалы үчүн, основной немеси проценти 95 бала жейт. Ошон үчүн айрым балдар бир нерсени жебейм дейт, бул болот. Анан көндүрөбүз, үйрөтөбүз десек, бала көргөндү жасайт. Эгерде ата-эне 1000 какшап бар огороддон тетип өрүктү жууп келип жей бер десе жасабайт. Эгерде чогуу барып ошо терип келип, бизде күздө толтура эле калат. Алмабыз, өрүгүбүз, кайналыбыз, айланайын, эмне гана азыр кулпунайыбыз бар, малинабыз бар, баары. Ар бири өз сезондо ошо свежий, ошондой жеп калганга аракет кылыш керек. Себеп канча биз сактайлы кургатабыз, неме кылабыз, сапаттарын жоготот. А ошо бала жеш үчүн, мына айтып аткандай, туурап балдар менен чогуу барып, туурап алып келип столго коюп, ошол эле сабизди бөлүп жесеңер, өзүңөр ата-эне да ошону жесе, бала ошого көнөт. Мына мектепте сиздерде ысык тамак ишке ашкан мектепте балдардын тамагынан кийин ушу жазмык, чечевица, жанакы айткан дан азыктарынан балдар көбүнчө жебейт деп атпайбы? Ашып атабы же көнүп кетиштиби? Көндүмгө айландыбы? Бир алдын балдарга чечевица, ушу жасмыкты бир да түшүнбөй түрткүлөшүп, бул эмне жегим келбей атат деп ошентип атышкан да. Анан биз мугалимдер аралап жүрүп, эмне жебейсиң балам десек, жегим келбейт, жакпай атат деп аткан учурлар болду. Кийин постепенно алар да көнүп, бул витаминдүү экен, аябай жегиле, бул эт менен барабар калорияны бере турбайбы, балдарым жегиле деп жегизип, анан аябай жакшы натыйжаларды берип атат. Жеп калышты акырында бардыгы. Биз мындай баса айта кетсем, биз өзүбүздүн баягы үй бүлөлүк салтта, менталитетте биз аш менен шорпого жакынбыз. Үйдө деле, тойдо деле ошол да. Мына ата-энелер дагы ушу жазмык дегенге байытылган ушул дан азыктарына маани берип жеп калдыңыздарбы? Үйдө деле шербет жасап жаткан ата-энелер барбы азыр? Бар ата-энелер шербет жасап балдарга мынаны ичкиле деп ичирет, көбү ошо шербет жасап, көбү курутуп, эме кылып калды азыр ата-энелерим. Сиз кандай ойлойсуз? Биз дагы ошо компот жасап үйдөн туура тамактануу деп компотторду жасап, аны берип балдарга, анан нарезка кылып, жана эже айткандай жасап, чогуу столдо отуруп, ошону биргеликте жеп балдар менен тыгыз байланышта жакшы иштешке үйрөндүк. Анан сен буну жесең бул сага витамин болот, буну жесең күчтүү болосуң, буну жесең акылдуу болосуң, билимди жакшы аласың деп акырын балдарга үйрөттүк. Негизи мен балдарым көп нерсени жебейт эле да, пюре кылып берчү элем. Азыр эми акырындык менен жеп калышты да. Сиз өзүңүз да жеп көрдүңүзбү жазмыкты? Кандай болот экен? Мектепте даярдалган кадимкидей таттуу болуп атабы? Өтө сонун болот экен. Мен ошо мектеп акырындап калганда түшүп ошо чечевица бышырдым дегенде мага айткылачы, мен балам ушинтип атат деп анча-мынча бара албай калам да. Анан түшсөм жеп көрдүм, мага дагы салып беришти. Аябай сонун даамдуу болот экен. Этке кадимкидей эле эттин даамы келет экен. Жеген сайын жегин келет экен. Анан мен көбүнчө ошо жебеген үчүн балдарыма пюре жасап берем да. Пияз, сабиз жебейт да мен балдарым, болгарский. Ошолордун баарын блендерден өткөрүп анан тамак жасадым да. Мына сиздер баягыдан бери айткандан бир мындай ойго келип атам да, демек бала көп түрдүү тамактануу үчүн ата-эне
көбүрөөк маани бериш керек экен, адаттарды, баягы көнгөн адаттарды жана Венера Макаевна айттыңыз, биринчи ошол башталганда мен көп түрдүү жасап атам, баягы мастаба, шабыла, аш деп эле күрүч деле кайталаган түрлөрүндөй биз адатты өзгөртүшүбүз керек бекен, ата энелер дагы. Мына балдар дарыгери, сиз айтсаңыз. Албетте, ата энелер азыр көпчүлүгү түшүнүп калды. Мындай башка жактардан дагы туура тамактануу деген маселелерди угуп, азыр фолио кычкылынын 84% жетпейт деп атпайбызбы? Именно подростковый возраст, детородный возраст, төрөт учурундагы аялдарга 84% жетпейт. Ал кайсы азыкта бар экен? Именно жасмыкта болуп атпайбы? Именно жасмыкта, ноокотто, ат кулакта, кызылчаларда бар экен. Ошолорду биз именно ошолорду биз жебейт экенбиз. Ошол себептен ушундай немелерди, азыктарды жебеген үчүн бизде фолио кычкылы аз экен. Биз азыр чечевице жеп баштадык, ноокотду жеп баштадык деп илгерки ата энелерибиз ат кулакты аябай көп жешишкен эле. Ат кулакта акыркы время мына тоолуу жерлерде көңүл бурбай калган экен. Эми ат кулак жеп башташыбыз керек экен. Көрсө мында дагы ошол фолио кычкылы бар турбайбы? Салатка көк чөптөрдү көбүрөөк кылып пайдаланышыбыз керек экен. Аларды кургатышыбыз алышыбыз керек экен. Аларды тоңдуруп алышыбыз керек экен дегендерге ата энелер уже көңүл буруп башташты да. Абдан жакшы. Мына ошол сиздер ийгиликтүү ишке ашырып, сиздер ата энелер комитетин жетектеп, көмөктөшүп, өзүбүз кургатып, өзүбүз шербетке алып барып берип атабыз деп атасыздар. Ата энелер көмөктөшүп атат деп атасыздар. Демек, мына бизди дагы ата энелер көрүп, алдыда дагы билим берүү министрлигинин өтүнүчү менен Мерсико эл аралык уюму 26-жылга чейин 400 мектепти ысык тамакка кошуу максаты турат. Мына азыр 200дөн ашуун мектепти даярдап бүткөнү калдык деген маалыматты айттыңыз. Бул абдан жакшы. Дагы ата энелерге жетүү үчүн мына сиздерден баалуу кеңештер. Ата энелер көп түрдүү тамакка маани берүүсү керекпи? Бүгүн мына балдар эс алууда азыр үйдө эмеспи? Пикирлериңиздер. Азыркы учурда бар жок болуп атат. Ата энелер огороддон барып терип келбесе балдар жебейт да. Ошону эле адатта столдун үстүнө койгонго үйрөтүшүбүз керек. Анан жайдын күнү азыр балдар аябай ысык сууну көп ичет. Ошол себептен фильтрленген суу же кайнатылган сууну бериш керек балдарга. Анан огороддон терип келген бүт бөмө жемиштерди таза, агып аткан сууга таза жууп бериш керек деп ошол. Андан суусундуктардан вредный болгон сахары көп суусундуктардын ордуна просто кайнатылган сууну ичириш керек. Өзүбүздүн жармаларды ичириш керек, өзүлөрүнүн аталарды ичириш керек. Ошолорго көңүл буруп кетсе жакшы болот. Сиз кандай сунуш айтасыз? Тамактануудан балдар азыр неме жай мезгилинде баардык нерсе бышып аткан мезгил. Баардык ата энелерге айтып кетерим, ушул натуралдык колдо өзүбүздүн коробузда турган нерселерден алып жедириш керек деп ата энелерге айтып кетет элем. Витаминдүү көп түрдүү тамактануу бала үчүн эң зарыл деп эсептейм. Сиз ата энелер комитетинин төрайымы? Ошо мен айтарым, ата энелерге айтарым, балдарга өзүбүздүн огороддо пишип аткан мөмө жемиш бар, өзүбүздүн огородубуз бар, өзүбүз огороддогуларды кургатып, ошолорду балдарга, мисалы мен кургатып компот үйдөн кылып берем балдарга. Ошо компотко чейин дагы бүгүн колдонуу зарылбы? Ошону жетип атабы ата энелерге? Ата энелер көбү жетти. Мектепте себеби балдарга оокат берген ата энелерди ham чакырып, ата энелер мына балдардын ичкен оокатынан көргүлө деп ата энелерди ham чакырып, чогулуш кылып, биздин директорубуз ата энелерге ham көбүнө айтып, көбүнө чогулуш болуп атат. Сиздин пикириңиз? Мен да ошо ата энелерге кайрылып кетет элем. Балдарыбызды көбүнчө биздин келечегибиз, ошолорго алдын ала келечек түзүш үчүн биз аларды туура тамактандырып, туура мына базарда сатылган сууларды бербей, ошо үйдө натуральный пышкан нерселерди өзүбүз компот жасап, натуральный кылып үйдө берип, анан гигиеналык жакты сактаганды, ошолорду полный сактанан туура тамактанууну үйдөн өзүбүз дагы мектепке чейин даярдап үйрөтсөк жакшы болмок. Өзүбүздүн келечекти өзүбүз түзөбүз, ошо туура тамактануу менен алып барабыз. Мына азыр ушунчалык маани берип ата энелер дагы айтып атат, мына дарыгердин негизги ушу жүйө туткан көп түрдүү тамакка маани берүү керек деп сиз аябай мына эсептөөлөрдү дагы иликтөөлөрдүн жыйынтыгын айттыңыз. 1 класстан 4 класска чейинки балдардын арасында аскандуулук, ал эми энелерде 80% аскандуулук бар деп мен жыйынтыктоочу сөздү ушу Венера Макаевна сизге берсем, сиздин кыска кеңешиңиз. Биз долбоор катары кача мына мектептер шарт түзүп, үйрөтүп, ысык тамакка өткөртүрүп берип атабыз. Бирок бир нерсе айтайын. Биз берип аткан тамак, мектеп берип аткан тамак бул бир эле жолу. Бир күндө бир жолу мектептен ижин. Калган 4-5 жолу
бала үйдөн тамактанат. Ошон үчүн биз кандай жакшы долбоор болсок 2 жылдан кийин биз уже чыгабыз мектептен. Ошон үчүн ата-энелерге мындай немебизде сураныч, ар бир өз балаңарды ойлоп, мына биз азыр угуп атабыз, анча деле кымбатка турбайт, өзүңөр нагороддо пайда неметип аткан, өстүрүп аткан мөмө жемишти неме кылсаңар да, биякта көбүнчө өзүнүн ар бир ата-эненин эрки керек, ар бир ата-эненин убактысы керек. Ошону бөлүп, өзүңөрдүн балдарыңардын тамактануусуна көңүл буруп коюңуздарды суранабыз. Келип ушул баалуу убактыңыздарды балдарга арнап ата-энелерге берген кеңешиңиздер үчүн чоң рахмат. Бизди көргөн ата-энелер дагы ошол көп түрдүү тамактанууга маани берсе, бизге аябай ошол пайдалуу деп ойлойм. Бизде көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Мен дагы бир жолу келгендерди эске сала кетейин. Студияда Мерсико эл аралык уюмунун тамак аш боюнча адиси Венера Маккаева, балдар дарыгери Жаннат Муратова, Кара Суу районунан ушул аябай активдүү ата-энелердин комитетин жетектеген төрайым Бактыгүл Табакалова, ошондой эле октябрдын 70 жылдыгы атындагы Кара Суудагы мектептин мугалими Алтынай Арыкбаева жана мына балдары бүт мектеп жашында ысык тамак ичип аткан коомчулуктун өкүлү Гүлүмкан Эрмахамат кызы болду. Сиздерге терең ыраазычылык. Албетте аз кандуулук ошондой эле энелерде, мына сиз айткандай, дарыгер айткандай, балдарда болсо, бул балдардын дене боюн жетилишине, билим алуусуна кедерги болот. Ошондуктан көп түрдүү тамактануу, анемиянын, аз кандуулуктун алдын алуу бул абдан маанилүү. Дени сак муун бул дени сак улут. Сиздер учур маселесин көрдүңүздөр, саламатта калыңыздар. Кыргызстандагы мезгилсиз өлүмдөрдүн 80